Урматтуу Садырны Кожоевич, президентибиз, МК төрагасы Калбек Ташиев. Мен сиздерге кайрылып жатканын себеби, мен 30 жылдан бери жерге муктаж болуп келатам. Бизге айлык өткөн жер берилбей жатат. Hakimге кирдим, губернаторго кирдим, эч кимден тыйнак чыкпай жатат. Бизге жер берүүңүздү суранам. Өзүм квартирада жашайм. Базарларда араба түртүп жашоомду өткөрүп келатам. Ушунун айынан квартиратымды төлөй албай калып, Баткен районуна караштуу Кадамжай районунун чоң арайынан барып, бирөө көчө тап келип бер дегенден Ауди үлгүсүндөгү машина менен барып, жүктөп келе жатып, Баткен таможня бажысы кармап, контрабанда деп алып коюшту. Таможняда тергөөдө бизден эч нерсени сурабастан, бизге эч нерсени айтпастан туруп, өз алдынча 372 статьяны коюп, 120 000 штраф, Ауди үлгүсүндөгү машинанын конфискация болуп кетсин деп өкүм чыгарып коюптур. Азыр райондук сот болуп жатат. Сотто азыр өз күчүндө калтырып коюп жатышат. Эми областка жазып жатабыз. Ушуга бир жардам берип, кара койсоңуздар. Эми бизден башка нерселерди дагы контрабанда катта нерселер кылгандар чыгып кетип атышат. Биздики кичине нерсе контрабанда деп бизди результат үчүн кармап атышат. Көчөттөрдү барып баалап келиш үчүн менден 5000 сом алып, көчөттү баалатып кел деди. Бирөөдөн карыз алып барып, ошол көчөттү баалаттым. Машинеңер чыгат деди, бизди алдашты. 5000 сом берип, ала келип көчөттү көрбөстөн туруп, ошол Кадамжайда бияка келбей, көчөттү көрбөстөн туруп 250 сомдон эсептеп 120 000 сомго баалашты. Бул мыйзамга кандай туура келет? Бизде эми ошондой немеге бир жардам берип, карап коюңузду суранам.